УКМК Дастан ишканасынын жетекчиси Юрий Васильевди Дастан заводуна караштуу Ысык көлдөгү Күнөстү жээк пансионатын мыйзамсыз жана арзан сатуу менен мамлекетке 153 миллион сом зыян келтиргендиги үчүн камакка алды. Ысык көлдүн жээгинде 11,7 гектар жери бар. Күнөстү жээк пансионаты 100% Дастан заводуна караштуу болгон. Завод пансионатты 24,5 миллион сомго ремонт кылып, анан 2013 жылы 15 февралда заводтун жетекчиси Юрий Васильев кардар болгон аттуу жарандарга пансионаттын баасын арзандатып туруп 47,75 миллион сомго сатып жиберген. Андан сырткары аттуу жаранга заводдогу карыздарды өндүрүп алуу укугун эч негизсиз эле өткөрүп берген. Эсеп палатасынын аудитинин 10 июлдагы актысы боюнча Юрий Васильев кол койгон сатуу келишиминин негизинде пансионаттын баасы арзандатылып, мамлекетке 128 миллион сом зыян келтирилген. Андан сырткары пансионатты оңдоого жумшалган заводдун 24,5 миллион сому ысырапка учураган. Натыйжада Юрий Васильевге кылмыш жаза кодексинин 175 беренесинин ишенип тапшырган мүлктү өзүнө ыйгарып алуу, ысырапка учуратуу айыбы менен кылмыш иши козголду. Эсиңиздерге сала кетсек, Юрий Васильев 2010 жылга чейин Алмазбек Атамбаевга караштуу заводдордо жетекчи кызматтарда иштеп жүргөн. Дастан заводунда 2010 жылдагы мамлекеттик төңкөрүштөн кийин Атамбаев менен Албек Ибраимов алып келип дайындашкан. Эң кызыгы бул кылмыштуу иштерди Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев 2 жыл мурда айтып чыкканда, укук коргоо органдары көңүл бурган эмес. Дастанга жетекчи болуп барганда 11 жылы барган, 12 жылы аны сатып жиберишкен. Дастанда ал кезде директорлор советинин төрагасы Васильев Юрий, ген директор ошо Автомаш радиатор, Атамбаевдин заводунан келген киши болгон. Ибраимов директор ошо Автомаш эки деп Атамбаев заводунан келген киши болгон. Найзабеков Асылбек ген директор ошо Автомаш энерго деп Атамбаевдин дагы бир ишканасынан барган ген директорлор болгон. Бүгүнкү күнгө чейин Атамбаевдин адамдары Дастанды башкарып турат. Бүгүнкү ошол күндөрү Максим Бакиев кандай Дастанды менчиктерин өзүнүн фирмаларына сатып алган болсо, так ошондой жол менен эле ошол эле объекттер башка адамдардын колуна түшөт. Койташтагы оздоровительный центр комплекс. Койташтагы комплекстен башка Бишкекте Солнечный берег деген пансионаттагы сатылган. Алда 2008 жыл декабрда Койташтагы жердагы Солнечный берегдагы 2008 жылы декабрь айында Шишов тарабынан Максимдин фирмаларына сатылган. 10 жылы 2 менчикти тең Дастандын карамагына алып келип, Дастанды мамлекеттештиргенбиз. Эми ошол жерди Койташы президентке кетти, 2 адам аркылуу өтүп, Солнечный берег дагы бир адамга сатылды. Ал Абдуразак Ферикмет Талипович. 13 жылы 18 февралда сатылды. Васильев камалар менен Албек Ибраимов өлкөдөн качып кетти деген кабар массалык маалымат каражаттарын дуу жарды. Бишкек шаардык кеңешинин депутаттары Албек Ибраимовду ит менен издеп таппай жатканын айтышууда. Эгерде кала башчысы капилеттен эле жок болуп кетсе, өз кылмышын сезип качты деген жоромол туура болуп чыгат. Албетте мындай ири ишкананы жөнөкөй эле жетекчи өзү сатып жибермек эмес. Буга бийлик башында турган адамдардын жардам бергени айтпаса да белгилүү. Дастан ишканасына тиешелүү 2,5 гектар жер тилкесине мурдагы мамлекет башчы Хан Сарай салдырганын Өмүрбек Текебаев ачыктап, муну коррупциянын классикалык түрү деп баалаган. Максим Бакиевдин фирмасына тиешелүү болгон 2,7 гектар аны тактаганбыз. Жер 2 адам аркылуу Албек Ибраимовдун доосу Анарбек Укуев аялы аркылуу Атамбаевга барып калган. Атамбаев Максим Бакиевдин жерине үй салып атат деп жарыялады. Бул жынжырча деп коелук, зыйнал. Баары такталды. Бакиевдин менчиктери кимде экенин баарын таап чыгарды. Мына булар таап албай атабы. Мен дагы айталам, Бакиевдин менчиги качып кетпек, үйдөй турат, жери жердей турат.
заводтой турат, торговый центрде турат, телевидение турат, качып кетпейт да. Эмне үчүн барып мындай ким бар деп казбай атат? Коркушат. Анткени өзлөрү бар. Албек Ибраимов буга чейин УКМКга бир нече жолу сурак берген. Эгерде качып кеткени анык болсо, бул көрүнүш укук коргоо органдарына абийир алып келбейт. Себеби кылмыш иши козголуп, бирок АКШда жүргөн Шадиевди мисал кылып сындагандар көбөйүүдө.